Ийгиликтүү бизнесмен, ишкер, айым, аялдар түпкүлүгүндө негизинен бактысыз болот деп айттыңыз. Инсан катары аябай бактылуу. Инсан катары эми бактылуу, бирок аял катары бактысыз деп айттыңыз. Мен эми мындай ойлойм да, балким бактылуудур, ал кандай, ким билет аны дегендейчи. Бул бир аз талаш жана терең. Кече зал толу аял келди, 130, анын ичинде 4 эркек болду да. Бирок мен алардын көйнөгүн көрбөйм же макияжын көрбөйм. Мен алардын ичинде энергиясын көрөм да. Көпчүлүгү мужской энергия, мужской көз караш менен келип атышат да. Финанс эркиндигине чыгайлы, анан минтели антели дешипчи. Мен аялдар келгенде терминаторлор деп коем да. Бүт эле мужчиналарды көрөм. Анан мен анын аркасында айтайын дегеним, бизге эң чоң бакыт Кудай тарабынан берилген баягы 4% аялдык бакыт. Ошол табиатына кайтаргым келе берет, кайра-кайрачы. Себеби мен ал нерсени өзүм ошо өтүп, анан бир нерсе жүрөгүм тынчтык таппагандыгы үчүн мен изилдендим да, муну түбүнө чейинчи.